26 октябрь. Жакшы кабар таратуучулар үчүн дары. Кудай бардыгын кыла алат. Марк 10 бөлүм 27 аят. Кудуреттүү ырайым бул машаякчылык рахатты издеген адам үчүн жашоонун булагы. Машаякчылыктан рахат алган адамдын эң жакшы көргөн нерсеси бул Кудайдын кудуреттүү ырайымына толуу жана аны башкалар менен бөлүшүп, аларга жакшылык кылуу тажрыйбасы. Машаякчылык рахатты издеген жакшы кабар таратуучулар ар дайым 1 Корунтуктар 15 бөлүм 10 аятта айтылгандай: "Мен эмес, Кудайдын мендеги ырайымы кызмат кылды" деп айта алган жашоо тажрыйбасын жакшы көрүшөт. Алар жакшы кабар таратуучулук эмгегинин жемишин толугу менен Кудай берет деген чындыктан сооронуч, кубаныч алышат. 1 Корунтуктар 3 бөлүм 7 аят, Римдиктер 11 бөлүм 36 аят. Аларга кожоюндун "Силер менсиз эч нерсе кыла албайсыңар" деген сөздөрү кубаныч гана тартуулайт. Жакан 15 бөлүм 5 аят. Кудай адамдын колунан келбеген жана адам үчүн өтө оор болгон жаңы өмүр жаратуу ишин алардын мойнуна жүктөбөй, өзүнө алганы тууралуу чындыкты эстеген сайын кубанычтан козулардай секирип ойношот. Алар чын жүрөктөн колубуздан бир нерсе келип, муну жетигини өзүбүз кылдык дегендей эч акыбыз жок. Себеби бизди ошого жөндөмдүү кылган Кудай өзү деп айтышат. 2 Корунтуктар 3 бөлүм 5 аят. Алар үйлөрүнө эс алууга кайтып барып, өз жыйындарына Машаяктын мен аркылуу аткаргандарынан башка нерсени айтууга батына албайм. Ал мен аркылуу ыйык рухтун күчү менен бутпарастарды ишенимге баш ийдирди деп жарыялашканда башка эч бир нерсе бере албаган кубанычка бөлүнүшөт. Римдиктер 15 бөлүм 18 аят. Кудай баарын жасай алат деген сөздөр кызматты баштап жатканда үмүт берет. Ал эми аны ишке ашырганда момундукка үйрөтөт. Бул сөздөр жакшы кабар таратууда үмүтсүздүккө жана текебердикке даба болгон дары.